Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы бүгін 17 февраль 2023 жыл мен Бишкек шаары Көлмөдө жүрөм. Ушул Көлмөдөн туғандар бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Махатма Ганди жана Мидин көчөсү же болбосо Щербаков көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден батышты карай бассаңыздар, катардагы биринчи көчө Курулуш көчөсү 55 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Бул чоң трассага жакын. Трассадан кийинки эле батыш тараптагы биринчи көчө тугандар. Бул жол менен аралык бир 200 метрдей болуп калат ушул жерден. Анан бул жерден бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар, Баят базары, Азиз базары. Анан так, бул жерден Дордой базарына, Ош базарына түз жүргөн маршруткалар бар тугандар. Мына ушундай. Андан бесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөрдү комментарийге жаздырыңыздар. Жана ошондой эле бул Көлмөдөгү медресе деле үйүбүзгө жакын болуп калат тугандар. Мынакей, могу чоң медресеге деле ориентир алсаңыздар болот. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Видеонун башында айткандай, Курулуш көчөсү 55 даректе жайгашкан. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин. Көчөтөрөттөн көрүп тургансыздардай кирпиштен жана мондай таштан болгон бийик забор. Анан бул жакта көрүп тургансыздардай дарбаза. Жолдор орто кеңдикте, мынакей жана трассадан кийинки эле Курулуш көчөсүндө жайгашкан, трассага жакын тугандар. Щербаков, бул жагы Мидин көчөсү болуп кетет. Анан природный газ бар экен, мынакей центральный канализация бар тугандар. Электр энергиясы 3 фазалуу, суу бар экен. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мектептер боюнча айсак, жакын жерде мектептер бар, барып келген аралыкта тугандар. Садиктер бар экен жана Баят базары, Азиз базарлары жакын болуп калат. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 7 соток. Алды тарабында мынакей брусчатка тугандар. Бул жагы газон. Мынакей жана бул жакта узун туурасы 8ге 10 болгон 2 этаж үй, стенасы кирпич жана сейсмопояс колонналары куюлган. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плитлар салган жана азыр видеонун ичинде көргөзөм. Видеонун жүрүшүндө көргөзөм тугандар. Бул чоң 2 этаж үйдөн сырткары дагы кошулган залы бар. Ошону менен кошулуп бир 200 квадрат метрден чоңураак болуп калат үйүбүз тугандар жалпысынан. Жана ылдый тарабында подвал деле бар экен, 2 бөлмөлүү. Эми андан ары бул мынакей алды тарабы. Негизинен ушул жерге чейин эле көп эле машина баткандай жер, 2-3. Андан ары бул жерде дагы мондай навес бар. Бул навестен сол тарапка карай кирсек, биз чоң үйдүн ички тарабына кире алабыз. А эгер бул жакка карай кетсек, хозпостройкалар, кухня, баня жана башка хозпостройкалар бар, складтар. Подвалга мынакей бул жактан түшүп кетсеңиздер болот. Бул навестин түү деле кенен экен тугандар, мынакей. Бул жагына дагы бир тапчан, төрүндө бир тапчан турат. Кенен эле бир буюмдар баткыдай көрүнөт. Буякта подвал 2 бөлмөлүү. Азыр сиздерге биринчи болуп чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосун ачып да калган маалыматтарды берем тугандар. Документтер боюнча баары жайында, эч кандай проблема жок документинде. Алсаңыздар эле өткөрүп берем дейт. Бул мына тепкичтердин көрүнүшү тугандар. Бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон эшик. Бул үйдүн мынакей кире бериши прихожка. Прихожканын полдору кафель. Алдары обой тугандар, мынакей. Чоң түндүк чыгыштарынан чоң терезе орнотулган. Андан ары түз эле өтсөк, бул жакта холл жайгашкан тугандар, мынакей. Потолоктору натяжной жана бул холлдон калган бардык бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Отопление жөнүндө айттым, отопление, паровое отопление, көмүр, электр энергиясы жана газ менен жылыткан котелдор менен үйдү жылытат. Мынакей бул холл, түштүк тарабынан чоң терезе. Андан ары оң тараптан көргөзүп кетейин. Бул жакта кухня, бул жакта чоң зал жайгашкан. Мынакей көрүп турасыздар, бөлмөлөр аралык эшиктер. Мондай жыгачтан болгон эшиктер тугандар. Бул мынакей зал. Жана айткан 8ге 8 болгон үйүбүз мынакей бул жерден бул жагы, мынакей. Бул жагы 8ге 8 болгон чоң 2 этаж үй. Бул зал менен прихожка өзүнчө кошулган, мынакей тугандар. Бул чоң зал.
чыгыш тарабынан жана түндүк тарабынан терезелер орнотулган, пластик, отоплениянын батареялары бар, полдору ламинат. Мына туугандар. Андан ары калган бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта кухня. Окей. Потолок натяжной, түштүк тараптан терезе, полдору ламинат, жана мынакей бул жакта раковина орнотулуп суу чыгарган, суу Аристон менен жылыт, газовый притез, КТГТН, центральный канализация жана природный газ бар туугандар. Францияда кухонный мебелдер. Андан ары бийиктиги деле бийик. Жакшы үй экен туугандар. Бул жакта биринчи этаждын санузели, душевый кабина, ажаткана, раковина орнотулган, дуалдары кафель. Ондай чоң Аристон менен үйдүн бул санузелдин суусу жылыйт туугандар. Мынакей жарык кылып көргөзүп кетейин. Андан ары. Так, бул жакта экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт болгон туугандар. Так, андан ары эми экинчи этажга чыгып калган маалыматты берейин туугандар. Бул мынакей сатылуучунун экинчи этажы туугандар. Так, экинчи этаждан холл, анан бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Так, биринчи оң тараптан баштайын. Бул жакта мынакей жүк чыйган бир кладовка. Бул жакта мындай бир бөлмө. Мынакей батыш тараптан терезе орнотулган, полдор ламинат. Андан ары бул жакта бир спальня бөлмө, детский спальня экен мынакей. Жана катарынан бул жакта эки бөлмө. Дуалдар обой. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулуптур, жана батыш тараптан да терезе. Анан сол тарапка карай, чыгыш тарапка карай чыксаңыздар, бул жакта мынакей чоң балкон жайгашкан. Азыркы учурда эшиги күлүштөнүп турат. Ошого чыгып көргөзө алгам жок. Негизи мынакей бул жакта чоң балкон. Так, андан ары бул жерде дагы бир спальня бөлмө. Мынакей полдору ламинат, жана экинчи этаждын бул жерде ички тарабында ажаткана бар экен. Дуалдары кафель. Мына ушундай. Так, 4 бөлмө, кладовка, балкон, мына ушундай жана холл. Эми коросуна чыгып калган маалыматты берейин туугандар. Мен кайра сатылуучунун коросундамын. Эми калган маалыматты берейин бир чекеден туугандар. Так, бул жакта бир склад. Мастерской десек деле болот. Негизинен ошол мынакей. Андан ары литрлык стяжка болуптур. Бул жактан эки бөлмөлүү подвалга да түшпөсөңүздөр болот. Азыркы учурда свет лампасы жок экен, ошого көргөзө алгам жок. Негизинен эки бөлмөлүү подвал бар, жана бул жакта летний кухня. Литрлык брусчатка, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган, природный газ киргизилген, потолок пластик туугандар. Андан ары жана айттым, отопление, көмүр, электр энергиясы жана газовый котел менен үйдү жылытат. Бул бөлмөдө жайгашкан. Андан ары бул жакта кичине огород бар. Ондай бул жерде коридор, бул коридордон калган олорго өтүп кетсек болот. Жана ошондой эле бул жер стяжка болгон туугандар. Очоктор катарынан орто чоң жана кичинекей. Бул жакта дагы бир склад. Бул жакта баня туугандар. Банянын от жаккан жагы бул жагында экен. Бул жер кире бериши. Бул жакта жуунчу бөлмө жана төрүндө парилкасы. Андан ары бул огород туугандар. Окей. Так. Айтылбаган эмне маалымат туугандар. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн. Бул үйдүн баасы $140,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен эсинин номерин экранга эсител деп калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр.
сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул үйесине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.